Ырчы Нурлан Насип жубайынын абалы тууралуу айтып кайрылуу жасады. Жол кырсыгынын кесепетинен жаракат алып ооруканада жаткан ырчы Асель Кадырбекованын абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу ырчынын жолдошу Нурлан Насип социалдык тармактагы баракчасына жазып, кайрылуу жасады. Анда Нурлан мырза Асель Кадырбекова тууралуу маалымат таратууда этият болууга чакырган. Урматтуу туугандар, Аселдин акыбалы оор бойдон калууда. Журналисттерден, достордон суранарыбыз, такталбаган маалыматтарды таркатпай туруңуздарчы. Бир гана жараткандан суранып дуа кылып туралы. Азыркы пандемияга байланыштуу топтолбоого чакырып жатат дарыгерлер. Ооруканага келүүнүн кажети жок. Супер Чекит KG порталы ырчынын тезирээк айыгып кетишин каалайт. Жол кырсыгы 26 июнда саат 3:47 Медеров менен Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде катталган. Кырсыктын кесепетинен 3 жаран жаракат алган. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Айпери Кубик кызы. Асель мен жашагым келет, жакшы жашоого умтула берели деген эле. Ырчы Айпери Кубик кызы ырчы Асель Кадырбекова жол кырсыгына кабылаардан мурун дуэтке жашоо жөнүндө ырдоону сунуштаганын айтат. Асель экөөбүз дуэтке даярданып жатканбыз. Музыкасын жазууга буйртма берип, эмне жөнүндө ырдайлы десем, Айпери, мен жашагым келет. Кандай болбосун жакшы жашайлы. Ким кандай сөз айтпасын, жакшы жашоого бактылуу болууга умтула берели деген мааниде ырдайлычы деп айттың эле. Неге деп сураган жокмун. Макул, музыкасы бүтө берсин, анан текстин жаздырабыз дедим. Асель өзүң айткандай жаша, жаша Асель. Маалымат булагы Барс Медиа Чекит KG. Ырчы Неля. Жашоо өтө ташбор мугалим. Ырчы Неля Нуркулова адамзаттын башына келчү ар кандай сыноолор тууралуу пост бөлүштү. Жашоо өтө ташбор мугалим. Алгач сынайт, андан кийин сабак берет. Аллах кимге жакшылык кааласа аны сыноого туш кылат экен. Ошол сыноону биз жашоодо сабыр менен жеңип, ийгиликке жетебиз. Балким ошол үчүн динибизде сабыр эң башкы орунда. Сыноону да Аллахым эң жакшы көргөн инсанына берет дейт. Анткени анын өзүнө кайрылуусун, өзүнө жакын болуусун каалайт экен. Демек бизге канчалык кыйынчылык берсе, ага ошончолук сооп көп болот. Ошондуктан башка келген сыноолорго кыйынчылыгына чөкпөй, жакшылыгына көппөй сабыр кылып жашашыбыз керек. Ар бир сыноонун аркасында жеңилдик бар. Жаратканым ар бир үйгө тынчтык, береке, рызкы, бакубат жашоо насип этсин деген пикирин жазды ырчы айым. Эскерте кетсек, белгилүү эстрада ырчысы Неля Нуркулова 1983-жылы 3-декабрда туулган. Жок, балалыгым аттуурлар менен сахнага кадам таштаган. Ырчы Урмат Усенов менен эки кыргыз эстрадасындагы эң келишимдүү жубайлардан болуп эсептелет. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Гүлзат Мамытбек. Биринчи күйөөм тапанча такаса, эквадорлук жигит мени түшүнбөдү. Бүткүл планетага дем берген Гүлзат Мамытбек ушу тапта өзүнүн элдин демине, колдоосуна муктаж болуп турган кези. Буга үй бүлөлүк зомбулук себеп. Гүлзат Мамытбектин апасы, баласы көзүнүн жашын көл кылып, президенттен жардам сурап чыкты. Барынан да баланын ыйына кайдыгер карай албай, ырчы айымдын өзүнө кайрылдык. Окуянын чоо жайын төмөнгүдөй айтып берди. Гүлзат айым, балаңыз апаңыз ыйлап жардам сурап атат. Деги үй бүлөңүздө эмне болууда? Мурунку күйөөм мага көө жаап атат. Балдарымды менден тартып алуу коркунучу бар. 4 жыл мурда расмий түрдө ажырашкам. 7 жыл аны менен тозоктогудай жашоодо жашадым. Балдар менде калган. Алар бизди атама бербе деп жалдырышат. Адвокат чуркап жүрүп мыйзам чегенде балдарды мага алып берген. Ошого карабай улуу кызымдын мектебине барып уурдап кетти. Мен андан кеткенимди мойнуна алгысы келбей өч алууда. Экөөбүз салган 3 кабат үйдө менин 80% эмгегим, акчам бар. Бир кашык албай 7 айлык кызымды алып үйдөн чыгып кеткем. Кийин 2 баламды тең өзүмө алганда такыр эле чектен чыгып кетти. Азыр мен Москвада, балдарым Бишкекте.
Сиз эмне себептен кылмыш иши козголуп издөө жарыяланды? Менин англис тилин үйрөтө турган мектептерим бар экенин жакшы билесиздер да. Тил үйрөнүүдө мобилдик тиркеме иштеп чыгайын деп каражат издеп, инвесторлорду тарткам. Бирок бул тармакта жакшы түшүнүгүм жок болгондуктан көп ката кетирдим. Долбоор ишке ашпай калды. Карыз болгон акчаларымды инвесторлор менен сүйлөшүп алып, четинен төлөп берип аткам. Баары жакшы болчу. Муну күйөөм билип алып, ошол инвесторлорго барып, мени шылуун деп жамандап, түкүрүп атып үстүмөн арыз жаздырыптыр. Бир инвестордон $2000 алсам, $5000 алды деп, дагы бирөөнөн $4000 алсам, $110000 алды деп жалган көрсөтмөнүн негизинде мага кылмыш иши козгоп, издөөгө берип салышыптыр. Болбосо элдин баары мени Москвада экенимди билишет. Азыр ийимде жардам сурап кайрылдым. Учурда терештирүү иштери башталды. Ушундан көрө чет жака чыгып кетип калбайсызбы? Жок, мен эми аягына чейин барам. Бул адам мага азыркыга чейин зомбулук көрсөтүп келди. Электрошокер тапанча менен коркутуп, моралдык жактан кысым кылып жүдөттү. Эми мен көйгөйүмдү дүйнө жүзүнө жар салып, ачык күрөшөм. Эл аралык уюмдардан жардам сурап кайрылам. Меникиндей мыкачы күйөө статистика боюнча 2% адамдарды эле кездешет болуш керек. Дүйнө жүзүндөгү аялдар тургула деген кыймыл баштайм. Зомбулук көргөн бардык аял затына укуктук жактан жардам берем. Чет элдик жаранга турмушка чыктыңыз эле. Ал эмне болду? Оба, Эквадордон келген жигитке турмушка чыккам. Ал мени сүйүп, атайын келген болчу. Баш кошуп, нике кыйгандан кийин балдарыма жакшы ата боло алган жок. Түшүнүгү, ой жүгүртүүсү башкача адам экен. Биздин менталитетке көнө албай, менин жашоомду түшүнбөй койду. Ошондуктан эки ажырым жолго түшкөнбүз. Бирок азыркыга чейин жазып, ал абалымды сурап байланышып турат. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи.